Атами менен эң жөнөкөй акча табуунун жолун үйрөтөм сиздерге. Анда эмесе кеттик. Сиз Атомиге катталгандан кийин сизге ошо спонсоруңуз приложенияны скачать эт деп айтат, Ошо приложенияны скачивать этип алып, өзүңүздүн ID пароль менен кабинетке киресиз. Кабинетке киргенде дүкөн бар да, дүкөн жана офис бар. Кабинеттин ичиндечи. Сиз товарларды дүкөн жактан карайсыз. Ал эми айлыкты офис жактан карайсыз. Дүкөнгө киргениңизде эмне көрүнөт? Ал жакта товарлар көрүнөт. Дүкөндө товар көрүнөт. Товарлар көрүнөт. Жана ар бир товардын өзгөчө жагы балы бар. Бал PV деп айтылат биздечи. PV. Англисче айтканда point балы. Башка любой эле бардык интернет дүкөндөрдөн карасаңыздар, ал жакта товардын баасы деп турат да. А бул жакта өзгөчөлүгү ушу балында. Себеби эмнеде? Себеби ушул бал аркылуу биз киреше табабыз. Биздин жүргүзгөн товар айлантуубуз ушул PV менен эсептелинет. Эми дүкөнгө кирдиңиз, товарларды көрдүңүз, мисалы мына мореки сон сашетканы алдыңыз деп коелу. Сон сашетте канча бал? Карап көрсөңүздөр 700 сом жана бул 3000 PV берилет. Көрдүңүзбү? 3000 бал берет буга. Офис жакка кирели эми, дүкөндү түшүндүңүз окшойт. Дүкөндө эмне бар экен? Товар бар экен, жана товардын балы бар экен, Офис жакка барганда эмне көрөбүз? Офис жакка барганда биз сиздин фамилияны көрөбүз, өзүңүздүн ат жөнүңүздү көрөбүз, Офиске өттүк. Мынакей сиз. Сиз баягы жана сон сашетке албадыңыз беле? Анын балы 3000 болчу. Ал сизге көрүнөт да. Ошо сиздин балыңыз өзүңүзгө жеке болуп топтолгон болот. Сизге бул жеке бал эмнеге керек? Сиз түзгөн клиенттик базадан айлык алуу үчүн керек. Эгерде сиз таптакыр кабинетиңизде актив кылбай нөл болуп турган болсоңуз, эч бир товар албасаңыз, сизге айлык түшпөйт. Мына сон сашетканы алдыңыз, 3000 бал болуптур, буга да түшпөйт. Минимум 10.000 бал керек. Бул орто эсеп менен 1,5–2.000 сомдун ортосундагы акча болот. Мына ушуну алганыңыздан кийин сизге клиенттик базадан бал чогулуп сизге айлык алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жерде система ушундай, сиз чакырган ар бир адамдар жана сиз чакырган адамдардын баардыгы сизге ушундай кылып байлап коет. Система ушундай да, байлап берет сиз структурагачы. Байлап берет. Мисалы сиз сиңдиңиз да сон сачты алгысы келди, аны сиз каттадыңыз. Клиенттик базага киргизип алдыңыз. Андан кийин мисалы кошунаңыз бар, аны каттадыңыз. Ал шампунь алды деп коелу. Дагы бир кошунаны каттадыңыз, экинчи кошунаны, Мына ушинтип өзүңүздүн жакын окружениянын баардыгын каттап баштайбыз. Бул каттоонун эч качпаңыз, себеби дегенде каттоо бекер да. Каттап приложениясын скачать этип берип коесуз, кабинетине киргизип коесуз. Каалоочулар клиент болот, каалоочулар сиз менен чогуу иштейт. Кошунаңыз мисалы шампунь набор алды деп коелу, ал 10.000 бал болот мисалы примерно. Ал иштебейм деди, ал мен клиент эле болом деп айттым, макул дейсиз. Андан эч зыян тийбейт. Экинчи кошунаңыз сиздей болуп иштегиси келип клиенттик база түзө баштады да. Мынтип өзү дагы товар алды, бир 50.000 балга деп коелу. Астында каттаган партнерлору дагы товар алып атат, бал чогулуп атат да. Анан сиңдиңиз дагы сизге кошулуп иштейм деди. Ал дагы ушинтип өзүнө клиенттик база түзө баштайт да. Мына мунун баардыгы товар алат. Товар алганда эмне болот? Мына ошол товарлардын баардыгы тең кошулат, бул групповой деп. Сиздин астыңызда катталган клиенттердин баардыгынын балы суммироваться этилип, бир сумма чыгат дагы. Бул групповой бал деп аталат. 300.000 бал болгон сайын, 300.000 болгон сайын сизге акча түшүп турат эки жагыңыздан. Эми бул жака кайтып келели. Биздин балыбыз 10.000 бал. Бул эмнеге укук берет? Мына ушул балдар өтүп кетпей сизге топтолууга укук берет 10.000 балчы. Эгерде сиз айлыгым жакшыраак чыксын десеңиз, өзүңүздүн жеке балды кичинеден көтөрө бересиз. Шампунь алдыңыз, кийинки жумада кимдир бирөөдөн заказ алып, 50.000 балга дагы бир нерсе алып бердиңиз, косметика набор алып бердиңиз деп коелу, Ушунун баардыгы плюс болуп чогулуп отуруп, 300.000 балга жеткенде
300 ming балга жеткенде ар бир 300 миң балга 4050 сомдон чыгып турат. Көрдүңүзбү? 4050 сомдон чыгып турат. А эгерде сиздин балыңыз 300 миңге жетпесе, 10 миңден ашып бирок 300 миңге жетпесе, ошол эле жумуш үчүн, бияк өткөн жумуш үчүн 4050 сом эмес, 1335 сом чыгып калат. 3 эсе аз. Ошол себептүү жеке балды көтөрүү өтө маанилүү. Эми 300 миң дегенде сизде мындай бир эме пайда болушу мүмкүн. Аябай көп окшойт дегенчи. Бирок сиз эстеңиз, что солнце защитканын баасы 3 миң бал экенинчи. Ошону эстесеңиз эле, биякта бал жеңил эле чогулат экен деп ойлойсуз да. Бул жакта биз алгач өзүбүз катталып, элден заказ алып, бал чогултабыз. Анан астыбызда адамдар иштегенде биздин киреше алуубуз тез боло баштайт да. Ошо 4050 сом күнүгө чыга баштайт. Мынакей сиз катталдыңыз деп коелу, астыңызда 2ден адам иштеп атат. Клиенттерди эсептейбиз. Иштеп аткан адамдар. 2ден адамга сиз ошол болгону айлыкты кантип алат, ошону түшүндүрүп коюшуңуз керек. Мисалы, мына жерде сиңдиңиз иштеп аткан болчу, бул жерде кошунаңыз иштеп аткан болчу. Буларга айлыкты кантип чыгарат үйрөтсөңүз, алар дагы ошентип иштеген сайын сиздин айлыгыңыз чоңое баштайт. Биринчи 100 миң айлыкты мына ушул 4 эле партнер менен чыгарып турууга болот айыначы. Түшүнүңүздөрбү? Мындай караганда өтө жеңил бизнес. Ойлонуп көрсөңүздөр болот. Башка жакта кандай мүмкүнчүлүк бар? Башка бизнесте сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Акча вложение кылыш керек, акчаны риск кылыш керек, А бул жерде болсо биз эмне? Көпчүлүктүн күчүн колдонуу менен аларга көпчүлүктүн күчүн колдонууну үйрөтүп эле жакшы миллиондогон айлыкка чыкса болот.